Курбандык кандай малдардан кылынат? Курбандык 3 түрлүү малдан кылынат. Кой дегенде кой эчки, майда мал. Анан чоң малдар, уй, бука, анан төө. Эркек ыргачы жарай берет бардыгы. Мына ушул 3 түрлүү гана жаныбардын курбандыгы кылынат. Сен айт күнү алып келип, баягыдай кымбат баалуу нерсе сойсоң дагы ал курбандыкка жарабайт. Кийик сойдуң мисалы, алып келдиң дагы курбандык кылам дедиң. Кымбат сатып алып келип, курбандык болбойт ал. Курбандыкка айтылган малдар бар: кой, эчки, уй, жана эмне экен? Төө. Мына ушул 3 түрлүү жаныбардан гана курбанчылык болот. Албетте үчөөнүн ортосунда жаштарында айырма бар, жана курбандык кылышта да айырма бар. Кичинекей мал болсо, кой эчкилерде анда 1 жаш болуш керек. 1 жаштан жогору болсо жакшы болот, кой эчкиде. Албетте эгерде кой 6 айдан козусу 6 айдан чоң болуп, баягы койлорду кочкондо 1 жашар койлордой көрүнсө, ошондой чоң болсо жарай берет. Бирок жакшысы 1 жаштагы кой эчки болгону жакшы. Ал эми уйга келгенде 2 жаштан чоң болуш керек. Сен базардан алып атканда уйлар 2 жаштан жогору болушу шарт. Уй аласыңбы, бука аласыңбы, аны 2 жаштан жогору болушу шарт. Төөдө 5 жаш. Төөнүн жашы 5 жаштан жогору болуш керек. Мына ушул бул шарт нерсе экен, жаштары. Жөнөкөй эле малды сой бербесин. Анан кээ бирлер айтат, тоок сойсом болобу деп, болбойт. Бул шылдыңдаган болот, чоң күнөөкөр болот. Шариятта ошол күн айтылган болду, ошону айткансың. Колуңдан келбесиз тоок сойбо. Шариятта айткан эмне? Кой сой, эчки сой, мал сой, бодомал болбосо төө сой. Албетте кой менен эчки 1 адамга жарайт. 1 адам 1 кой сойсо болот, 1 эчки сойсо болот. Бирок кой менен немеде, уй менен төөдө 7 адам шерик болсо жарай берет. 7ден ашкан болбойт. 7 адам биригип алып курбандык кылам десе, бул жарайт. Шарият уруксат берет. Түшүнүңөрбү? 7ден көбөйбөш керек. 7ден кем болсо да жарай берет. 2 адам биригип 1 уй алды, жарай берет. Бирок шарт баягы ар бир адамга 7ден аз тийбесин үлүшү. Эгер 1 адамга 7ден аз үлүш тийип калса, эти болбой калат. Түшүнүктүү? Ошон үчүн 7ден аз тийбеш керек. 7ден 1 алганда ошончолук эт тийиш шарт. Анан сойгондон кийин 7 мал баягыдай бодомал сое турган болсо, этини дагы таразыга коюп, тең бөлүш шарт. Килограммдап эме кылынат. Аны болжол менен урулбайт. Муну мен алам, сен алам деген болбойт. Таразыга коюп, ар бирин өлчөп, анан эмне кылынат? Берилет. Жакшысы өлчөгөндө уламалар айтат, эң жакшысы баягындай ар бирөөсүнө бутуну, башыны кошуп койсун дейт. Бирөөсүнө 1 бутуну, бирөөсүнө 1 башыны кылып. Ошондо эмне болот? Жынсы кайрылышыс болуп, маселе жеңилирээк болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн 7 адам 1 бодомалды алып соём десе, анда 7 адамга бирдей эмне кылыш шарт экен? Эт тийиши шарт. Бирөөсүгө азыраак, бирөөсү көп кылган болбойт. Таразы менен коюш керек. Болжол менен кылганга шарият уруксат бербейт. Жана 1 адам 7ден аз хиссаны алып калса, үлүшүнө ага дагы жарабайт. Жана эң негизги нерсе, 7 адам биригип курбанчылык кылганда бардыгынын ниети курбанчылык болуш керек. Бирөөсү эле мен эт жеймин, эт алып алайын деп акча берген болсо, жарабайт ал. Жарабайт. Ошонун себебинен бүт баарынын 7 адам, 1 адам кесепети менен 6 адамдын да курбанчылык жарабай калат. Ошон үчүн 7 адам шерик болгондо бүт бардыгы мен курбанчылык кылып атам, курбанчылыкты ниет кылдым деген ниет шарт. Бирөөсү эт жеймин деген болсо бүт өлдү. 1 малдын бардыгы